Алло, Секундске, дежурный Сагынбаев, алло. Кул атат. Эмне авария болду? Өмүрбек Сагынбаев Ысык көл электр тармактары ишканасынын көмөк чордон кызматынын балыкчы тайпасында 16 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Калкты жарык жана жылуулук менен камсыздаган кызматкер кыш мезгили энергетиктер үчүн өзгөчө опурталдуу экендигин айтат. Ага карабастан электр кызматкерлеринин ишке болгон артыкчылыктуу мамилеси жарандарды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болушун шарттайт. 15 жыл мурун ушу Балчинский группа подстанцияга Исыкульский подстанциясына дежурный диспетчер болуп орношком. Ошондон бери ушул күнгө чейин мынакей үзүрлүү эмгектенип келатабыз. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бизде эми жай кышты күн ысык суукка карабай ошол жерде эмгектенип аткандан кийин ар кандай случайлар болот экен. Эми авариялык случайлар болот өчөт. Ошондо кээде сменде өткөзүп берип коюп үйдө салып атканда жардам керек болуп калганда чакырышканда келип жардамдашып тейлешип ошол аварияны устранить этип кемчиликтерди оңдоп түзөп кетебиз. Авариялык абал катталар замат ыкчам түрдө ишти жөнгө салуу аракети көрүлөт. Өмүрбек Сагынбаев энергетика тармагына өмүрүн арнап иштин өз убагында жана сапаттуу аткарылышына өзгөчө маани берет. Азыр эми прием передача болуп сменде өткөзүп алгандан кийин мастер экөөбүз бир сыйра территорияны карап, апкод жасап, линияларды текшерип, трансформаторларды карап келдик бир сыйра азыр. Карап, ушундай күндүн сууна карабай, кээде ушундай шамалда деле карап турушка туура келет. Линиялардын баарын текшерип, бир сыйра разделителерди карап, 2 саат сайын бир саат кыдырып турабыз ушул жакта эметип. Анан бул бактагы уровеньдерди карап туруш керек, бул трансформатордун бакындагы давлениясын эмесин текшерип барды. Учурда көмөк чордон кызматынын балыкчы тайпасында 4 кызматкер эмгектенип келет. Өмүрбек Сагынбаев бул жылдар аралыгында топтогон тажрыйбасы менен кийинки муунга бүлүшүп, кеп кеңешин берүүгө ынтызар. Сменде турган Сагынбаев Өмүрбек абабыз балыкчы 110 Исыкульский подстанциясында көмөк чордонунда 15 жылдан бери үзүрдүү иштеп келатат. Биздин жумушка байланыштуу булардын жумушу оор. Ар кандай кырдаал болот, кечинде түнү күндеп иштейт. Аварийный ситуацияларды алып, биздин жумуш болгон соң булар дежурный болгон ответственный оперативный персонал болуп, булар пунктуальный болуш керек. Пунктуальный болуп өзлөрүнүн так бат-бат ыкчам кыймылдап турганга ушундай көнүп ушулар иштеп келишат да. Биздин ардагерибиз, аксакалыбыз ушу биздин коллективдин арасынан балыкчы бөлүмүнүн Ысык көл ишканасынын тармактары, электр тармактарынын ишканасынын балыкчы бөлүмүнүн ардагерибиз. Көп жылдан иштейт, өзүнүн жумушуна так. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Учурунда электр энергиясын кубаттуу өндүрүп келген өлкө аталсак, бүгүнкү күндө электр энергиясына таңкыстык жаралып, үнөмдүү пайдаланууга чакырык жасалууда. Анткени менен чакан жана ири гэстердин курулушу жигердүү колго алынып, көйгөйдү жөнгө салуу аракеттери көрүлүүдө. Миргүл Жеңишева, Стабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.